Unutulған одалардың бұл шығарылышын біз ушул баарыбызга белгилүү болгон Советтер Союзунда ар бир бала чыдамсыздык менен күткөн жомоктор дүйнөсү менен баштайлык деп чечтик. Себеби бул чыгарылыштагы одалар чынында жашообузга туура келбей, жомоктоодой алыс, ошол эле учурда таттуу болуп көрүнөт. Анда эмесе баштады. 2015 жылы биз Конституцияны түп тамыры менен өзгөртөбүз. Биз шайлоодо жеңип чыксак, прокуратура жоюлат. Жеңилдетилген 7% насыяларды беребиз, депутаттык жеңилдиктерден баш тартабыз деген уадаларды уктуңуз беле. Амансызбы, көрөрман, биз бул жолу 2015 жылдагы парламенттик шайлоодо экинчи жолу өткөн Республика Ата журт фракциясынын уадалары тууралуу сөз кылабыз. Бизде болгон маалымат ушул. Карда бирге ойношуп, шайлоого да бирге аттанып, уадаларын деле бирге берген Республика Ата журт партиясынын программасына ылайык Конституция өзгөрүп, биз толук кандуу парламенттик же президенттик башкарууга өтүшүбүз керек эле. Анан өлкөдө мамлекеттик кызматкерлердин саны кескин кыскарып, прокуратура толук кандуу жоюлмак. Партия Конституцияны өзгөртүү менен өлүм жазасын да киргизебиз деп ниеттенишкен эле. Оор жазаны педофилдерге каршы колдонобуз деп да айтып жүрүшкөн. Бирок реалдуу турмуш башка эмеспи? Партиянын бул уадалары аткарылбай, сөз эле болуп, элди таң калтырган бойдон кала берди. Эгер программасына көз чаптара турган болсоңуз, Республика Ата журтчулар мигранттар үчүн кош жарандуулукту киргизебиз деген эле. Аны партиянын эки тең төрагасы тең эли менен болгон жолугушууларда баса белгилеп жүрүшкөн. Менин тилим барбайт мигрант деп айтышка. Алар биздин инвесторлорубуз. Алар жыл сайын 2 миллиард акча которуп доллар түрүндө биздин мамлекетке. Бул Кыргызстандын бир бюджети. Биз алардын кыргыз жарандыгын колдоп беребиз, кош жарандыкты киргизебиз. Жана Россияда төрөлгөн балдарына да кош жарандык беребиз. Биз кош граждандуулукту киргизебиз. Россияга барып, Казакстанга барып иштеген балдар кыздарыбыз кайра Кыргызстанга кайтып келгенден кийин бул жерде сөзсүз түрдө кайрадан Кыргызстандын граждандуулугу сакталып калыш керек. Бирок Бабанов та Ташиев та баш мыйзамды өзгөртүүгө далалат кыла алышпады. Азыр Өмүрбек Токтогулович Кыргызстанга келүүдөн чоочулап алыста жүрсө, Камчыбек Кыдырышевич ал үйгө да кире алган жок. Республика Ата журттун программасына ылайык кумтөр маселесине да чекит коюлмак. Ага ылайык партия парламентке өтүп келсе, кумтөрдөгү Кыргызстандын үлүшүн 51% болмок. Эгер инвестор ага макул болбосо, улутташтырууга барабыз деп Өмүрбек Бабанов айтып жүргөн. Кумтөрдүн бир гана жолу бар чече турган. 2004 жылы келишим түзүлгөн Акаевдин заманында. Ошо келишимде каралган маселелер, алар берген уадалар аткарылган жок. Ошон үчүн биз аларга коюшубуз керек. 3 айдын ичинде же 51%-ын Кыргызстанга өткүзүп бересиң, же болбосо биз аны улутташтырышыбыз керек элем. Бул убада Нарын облусунда эл менен болгон жолугушууда айтылып жатат. Бирок Өмүрбек Бабанов депутат кезинде кумтөр маселесин көтөрүүгө чамасы жеткен эмес. Демек, убада Нарындын суусу менен же агып кеткен, же шамалы менен учуп кеткен сөз болуп кала берген окшойт. Республика Ата журтчулар шаар мэрлерин түз элдин тандоосуна коебуз деп, мына ушундай өзгөртүү жакшы натыйжа берет дешкен эле. Бирок бул демилге катары көтөрүлгөнү менен ишке ашкан жок. Башка партиялардан айырмаланып, депутаттарга мамлекеттик камсыздоону алып салып, мындайча айтканда, эл өкүлдөрү кыйналып, кысталбай иштөө үчүн түзүлгөн шарттардан кол тартабыз деп дал ушул партия уадалашкан. Ага ылайык депутаттарга берилген кызматтык унаа, батир, өлкө ичиндеги акысыз учуулар жана кеңешчи жардамчылар өңдүү жеңилдиктер алынып, 469 миллион сомдой каражат эконом болмок. Не дейсиң? Анткени менен мындай жагымдуу программада ишке ашкан эмес. Депутаттар айрым жеңилдиктерден баш тартканы менен жалпы парламент мындай камкордуктардан баш тарта алган жок. Демек, бул убада дагы толук аткарылбай калды. Республика Ата журт партиясы парламентке өтөрдө бир топ ызычуу менен коштолуп, жетиштүү добуш алып, бирок депутат болбой калдым дегендер көп болгон.
Жада калса тең төрага эсептелген Камчыбек Ташиев та депутат болуу арзуусу ишке ашпай калган жайы бар. Демек бул партия элге берген убадасы эле эмес, партиялаштарына берген убадаларын да толук кандуу аткара албай калды десек туура болот. Эми партиянын жана андагы депутаттардын ишмердигине токтололу. 2015-жылдагы жарышта экинчи болгон республика ата журтчулар 2016 жылы 71 ирет демилге көтөрүшсө, 2017 жылы 68, 2018 жылы 38, 2019 жылы 28 ирет гана демилге көтөрүүгө үлгүрүп, жыл өткөн сайын партия активдүү эмес, пассивдүү болуп кетишкен. Ишке келбей коюу жагынан да статистикалык маалыматтар бар. Бул партиянын депутаттары 2016 жылы 33 ирет ишке келбей коюшкан. Ал эми 2017 жылы 185 ирет ишке чыгышпаса, 2018 жылы 133, 2019 жылы 71 жолу ишке келбей калышкан. Ал эми фракциядагы эң жакшы иштеп демилге сунуштарды көп көтөргөн депутат катары азыркы фракция лидери болуп шайланган Мирлан Женчироев экени белгиленет. Бул киши депутаттык мезгилинде 58 ирет демилге көтөргөн. Ал эми мурдагы ички иштер министри Зарылбек Рысалиев депутаттык учурунда бир эле демилге көтөрүп, фракциядагы эң пассивдүү депутат катары эсте калууда. Ишке келбей коюу жагынан Максат Сабиров алдына ат салдырбайт. Бул депутат 49 ирет ишке барган эмес. Ал эми Айбек Алтынбеков менен Нурбек Тотонов бир жолу да ишти калтырбаптыр. Биз мына ушуну менен жогорку кеңештеги 3-чү партиянын убадасын сиздерге тизмектедик. Биз маалыматтарды партиялардын расмий сайты болбогондугуна байланыштуу Политмер KG сайтынан алгандыгыбызды эскерте кетейин. Сиздерге буга чейин КСДП Бирбол партиялардын убадаларын айтып бергенбиз. Ал программаларды көрө албай калган жарандар болсо Т-Media KG сайтынан жана биздин Facebook баракчабыздан көрсөңүздөр болот.